Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер. Баары мыйзамдын рамкасында мыйзам аныктаган тартип менен болуш керек. Ушинтип айтсаң эле кээ бирлери 10-жылы мыйзам иштебей эле азыр мыйзам иштеп калдыбы деген нааразы болгон жүйө сымал ойлорун айтышат. Мен сөз баштаарынын алдында ушуга бир аз токтолгум келет. 10-жылы 7 апрель түнү убактылуу өкмөт түзүлүп, өзүнүн биринчи декретин кабыл алган. Ал декретте Конституциянын кээ бир жоболорун убактылуу токтотуп, анын ордуна номер 1 декреттеги жоболор иштейт деп жарыялады. Убактылуу өкмөттү эртеси Кыргызстандагы саясий күчтөр гана эмес, эң ири державалардын жетекчилери жана башка эл аралык уюмдар таныды. Убактылуу өкмөт мыйзам эмес, декрет чыгарып, ошонун рамкасында өз ишин алып барды. Бул таптакыр башка тарых, башка эреже. 2020-жылы Кыргызстандагы бүткүл саясий күчтөр 7 октябрь күнү Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын президенти деп биринин артынан бири таанышты. Казакстан, Россия, Америка, Евросоюз баары биринин артынан бири Сооронбай Жээнбековду президент катары тааныды. Оон да көпкө чиктирбестен Кыргызстандын президенти Жээнбеков биз аны тааныйбыз. Процесстер мыйзам чегинде, конституция чегинде өтүш керек деп жарыялады. Кыргызстанда парламент бар экендигинде бардык саясий күчтөр, эл аралык уюмдар тааныды. Парламент менен президенттин катышуусу менен Кыргызстанда убактылуу өкмөт түзүлдү. Убактылуу өкмөттүн башчысы Садыр Жапаров шайланды. Ал Кыргыз конституциясына колун коюп туруп, ушул конституцияны жана башка мыйзам укуктарын сактайм жана коргойм деп ант берди. Мына ошондуктан бүгүн убактылуу өкмөт өз ишинде бүгүнкү конституцияны, бүгүнкү мыйзамдарды сактаганга милдеттүү. 10-жылкы жана быйылкы саясий кырдаал, саясий укуктук кырдаал Кыргызстанда эки башка. Убактылуу бийлик, бүгүнкү убактылуу өкмөт өзүнүн колу менен эмес, Конституциялык кеңеш менен колу менен жана 80 депутаттын колу менен жаңы конституция киргизгенге аракет кылды. Бирок коомчулук аны кескин каршылык менен кабыл алды. Убактылуу өкмөт артка чегинди. Ал конституциясынын долбоорун кайра чакырып алып, конституциялык кеңешмеге талкууга жөнөттү. Эми конституциялык кеңешме жөнүндө өзүнчө сөз, ал өзүнүн ишин кылып жатат. Бирок аны күтпөстөн эле жыгылган күрөшкө тойбойт дегендей, экинчи мыйзам долбоорун алып чыгып, эмдиги жылдын 10 январь күнү президенттик шайлоо менен кошо референдум өткөрүп, ошол жерден парламенттик республика болобу, президенттик республика болобу, ушул маселени элге алып чыгып, чечебиз деп аракет кылып жатат. Эми аракет кылганга толук укугу бар. Бирок ал аракеттер мен жана айткандай Конституциянын жана мыйзамдын
чегинде болуш керек. Мен мыйзамдар бузулуп жаткандыгын, эгер мындай жол менен барып, зордук, зомбулук менен, өзүм билемдик менен референдумдарды өткөрүп алса дагы, ал референдумдун чечими юридикалык күчкө ээ болбой каларын эскерттим. Эмнелер бузулду? Алгач ушулар жөнүндө токтолсок. Конституциянын 2 статьясынын 3 пунктунда мыйзамдар жана башка мамлекеттик маанидеги маселелер референдумга чыгарылышы мүмкүн. Референдумду өткөрүү тартиби, ага чыгарылуучу маселелердин тизмеси конституциялык мыйзам менен аныкталат деп жазылып турат. Азыр закондун долбоору алынып чыккан жок. Сурамжылоо алынып чыгып жатат. Сиз мамлекеттик башкаруу формасынын кайсыл түрүн, формасын колдойсуз деген суроо жөнүндө болуп атат. Мынакей. Закон жана башка тизмеси атайын конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн маселелер коюлат дейт. Референдум боюнча мыйзамда мындай сурамжылоо каралган эмес. Ошондуктан же конституциянын долбоорун алып чыгыш керек, же мындай сурамжылоо өтпөш керек. Сурамжылоо бул консультативдик референдум деп аталат. Ал сөзсүз эмес, аны эске гана алынат. Биздин конституцияда консультативдик референдумдун түрү көргөзүлгөн эмес. Эми ошон үчүн мен муну мыйзамсыз, конституцияда көргөзүлбөгөн сурамжылоо деп эсептейм. Эми ошол мыйзамдын өзүнө келелик, урматтуу мекендештер. Мени жаман көргөнүңүздөр бар араңыздарда. Мага ишенбегениңиздер бар. Бирок чыдап, көңүл буруп, мени угуп койгула. Мынакей. Башынан карайлык. О назначении референдума по определению государственного устройства дейт. Мамлекеттик түзүлүш. Бул эмне? Мамлекеттик түзүлүш мамлекеттин территориалдык структурасын көргөзөт. Мунун 3 түрү бар. Унитардык, федеративдик, конфедеративдик. Кыргызстан унитардык мамлекет. Территориясы бөлүнбөйт. Например, Россия, Кошмо Штаттар федеративдик мамлекет. Ал көп башка мамлекеттердин жыйындысынан турат. Швейцария, Евросоюз. Конфедеративдик. Таптакыр өзү алдынча эмес мамлекеттердин союзу. Эгер биз парламенттик же президенттик республиканы аныктайбыз десек, эмне үчүн мыйзамдын аты мамлекеттик түзүлүштү аныктайбыз дейт. Биз эмне федерациялык Кыргызстанды 40ка бөлгөн атабызбы? Же конфедерация деп 7 регионго бөлгөн атабызбы? Коюлган ниет менен мыйзамдын аталышы эки башка. Бул юрфактын 1-чи курсунун студенти окуйт. Мамлекеттин келечегин көргөзөбүз. Мамлекеттин келечеги үчүн жоопкерчиликти алабыз деген адамдар ушундай катаны кетирсе кечиримдүү болобу? Алардын компетенттүүлүгүнө, билимине, иш билгилигине биз ишенсек болобу? Ошондон кийин мамлекеттик устройство дегенден кашааны ачып тактап атышат. Форму государственного управления деп. Мамлекеттик управление деген, государственное управление деген. Өлкө кабыл алган программаны, өлкөнүн жогорку бийликтери аныкталган саясий курсту турмушка ашыруу үчүн аткаруу бийлигинин механизми. Буга
министрликтин, агентстволордун жана башка ведомстволордун иштөө тартиби кирет. Анын түрлөрү абдан көп экен, мен экөөнө токтолоюн. Устный деген бар экен. Бул начальниктер ооз-2 буйрук бергени, командирлер ооз-2 команда берген экен. Белги менен башкаруу деген бар экен. Бул жолдо жүрүүнүн эрежелери көчө дилинип турат. Оңго буруласың, солго буруласың, стоп деп. Ал да башкаруунун формалары экен. Андан башка кыймыл менен, движение менен башкарат дейт. Бул жана гаи туруп алып, оңго солго деген. Бул башкаруунун мамлекеттик башкаруунун формаларына ушул кирет экен. Бул төмөнкү органдардын жасай турган иш экен. Ал парламенттик республика, президенттик республика дегенге таптакыр тиешеси жок түшүнүк экен. Муну юрфактын 2-чи курсунун студенттери окуган окуу китептеринде так ушинтип жазылып турат. Бүгүн интернет заманында. Азыр мен угуп отурсаңыз, поисковикке кирип, форма госуправления десеңиз, чыгарып берет. Мага ишенбесеңиз ушул жерден окуп алыңыз. Форма государственного устройства деп бассаңыз, менин айткандарымды таштыктап дароо чыгарып берет. Мына чү дегенде эле закондун аты алар айткан сөзгө теңирден тескери карама каршы келип жатат. Эми мына ошентип келишип, мамлекет государственное управлениенин формалары деп президентская, парламентская дейт. Мындай мамлекеттик башкаруу формалары жок. Булар республиканын түрлөрү. Мамлекеттик форма государственного правления. Управление эмес, правление деген бар. Анын 2 түрү бар экен. Монархия, республика. Монархия деген бул хандык. Атадан балага бийлик калат. Республика деген мамлекет башчысын эл шайлайт дегенди түшүндүрөт. Эми ошонун айырмасын билбесек, эмнеге бул жерден биз жасабыз? Референдум боюнча мыйзамдын 31-статьясында айтып, эгер альтернативаны алып болуп 2 же 3 суроо коюлуп калса, сөзсүз түрдө бул жерге против всех, баарына каршымын деген вариант киргизилиш керек. Анткени шайлоочунун баарына каршы болуу укугу бар деп атат. А бул жерде баарына каршы болбойсуң, экөөнүн бирине бер деп мажбурлап жатат. Бул да адамдын конституциялык укугун жокко чыгарат. Мына ошентип мыйзамдын баары сабатсыз коюлган максатка жетпей турган болду. Конституциялык референдум боюнча мыйзамдын 7-статьясында референдум кабыл чыгып жаткан суроо ачык жана так болуш керек. Аны бурмалаганга мүмкүн болбош керек дейт. Эми мына башынан баштап аягына чейин бурмаласа боло турган башаламан суроо тууралап атат. Эгер сизге ушуну жооп берсеңиз, таптакыр монархия болобузбу, федерация болобузбу, эч нерсесин билбей башыбыз катат да. Мына ошондуктан мен атына заты жаралашпаган мыйзам, анан эң негизгиси коюлган мыйзамда жана конституцияда коюлган эрежелерди бузуу жолу менен киргизилип атат. Эми буга миллиондогон сом, бюллетень эле миллиондогон сомго басылат. Бюджеттен кошумча чыгымдарды талап кылган мыйзам өкмөттүн макулдугу менен каралыш керек. Өкмөт бүгүнкү күнгө чейин макулдугун бере элек. Канча акча кетет бюллетенге, бюллетенди жеткиргенге, санаганга мыйзамдын авторлору бүгүнгө чейин айта алышпайт. Ошондуктан мен бул мыйзам долбоорун туура эмес каралып атат, каралбаш керек деп эсептейм. Эми дагы бир. Анан мен ушул мыйзам киргизип аткандардан сурап атам. Эмне үчүн президенттик республика, мен оңдоп айтып атам да, туура айтып атам. Парламенттик республика деп жазып койдуңар десем, эл ушуну талап кылып атат. Эл ушуну каалап атат дейт. Элдин арасында мен да жүрөм. Эл эмне деп сүйлөп атат? Эмнени каалап атат? Бар эмес бир бөлүгү. Мен да жакшы билем.
Елдің бір бөлігі 20 жылдан бері 93 жылқы конституция жақсы эле. Ошоға кайрылып келиш керек деп айтып турат, жатат. Же мен жалган айтып атам. Жоқ, сіз ынанасыз, мен туура айтып атам. 93 деген комитет да бар. 93 жылқы конституцияны алып келебиз деп күрөшүп жүрөт. 93 жылқы конституция бул аралаш президенттик парламенттик республика болгон. Демек биз президенттик парламенттик дегенден кийин бул жерге 93 жылқы башкача айтканда аралаш парламенттик президенттик республика деп тагын коюшубуз керек. Эмне үчүн бул вариант бул жерде коюлган эмес? Эмне үчүн коюлган эмес? Мен сөзүмдүн аягында айтам. 4-чү курултай системасы дагы республика. Курултай системасы республикасы деп 4-чү коюлуш керек. Бардык жерде эл курултай системасы кириш керек деп айтып отурат. Бүгүн конституция жазып аткандар курултайды кайсыл главасына, кайсыл статьясына киргизерин, курултай эмне иш кылаарын билбей баштары катып атат. Анткени курултай түшүнүгү бүгүнкү конституциянын рамкасына батпайт. Ал анткени өзү таптакыр башка система. Анын үчүн жаңы система, жаңы өзүнчө конституция жазылыш керек. Эми курултайды атавизм деп өткөндөн калдык дегендей кемсинткен, көңүл келбеген мамилелерди жасап жүрөбүз. Бирок жакшылап карасак, курултайдын фольклордук, экзотикалык чапанын чечсек, курултай кадимки эле советтик система. Мени көңүл буруп, угуп койгула. Курултай системасы биз 70 жыл жашаган советтик система. Ал кезде эсир эл депутаттарынын курултайы деген 2,5 миң адамдан турган чоң съезд болгон. Ал съезд барып өзүнүн жогорку советин мыйзам чыгаруу органын шайлайт эле. Аткаруу органы министрлер кабинетин шайлайт эле. Өлкөнүн башчысы болгон президиумдун төрагасын шайлайт эле. Тарап кетишет эле. Кийинки жылы келип алардын отчетун алат эле. Кааласа парламенттен таратып берет эле. Мыйзам чыгаруучулар жаман иштесе. Кааласа өкмөттүн отставкага айдап алмаштырат эле. Кааласа президиум төрагасын, мамлекет башчысын да алмаштырып кое алат эле. Бүгүн курултайчыларды угуп отурсаң, алар так ушуну айтат. Элдин атынан келген өкүлдөр парламентте да таратылгандай болуш керек. Өкмөттүн да таратылгандай болуш керек. Президенттин да алгандай болуш керек дейт. Андай система болгон. Бул советтик система. Бүгүн Кытайда ошондой система. Ошол системаны биз интуитивно туюп атабыз. Ошондой система болуш керек эле деп. Анткени ал биздин аң сезимибизде бар. Атын айта албайт, мушундай болуш керек эле деп. А мен юрист катары, мамлекеттик ишмер катары андай система болгонун, ал советтик система деп аталгандыгын эсиңиздерге салып койгум келет эле. Эми таптакыр советтик система кайталанбаса дагы курултай республикасы деп 4-чү пункт кириш керек. Эл каалап атабы? Каалап атат. Эмне үчүн бул жерде киргизилген эмес? Анткени элдер курултай системасын, советтик системаны коргоп жиберсе, президент да эл алдында жооп бере турган болот. Бүгүнкү бийлик сунуш кылып аткан конституция боюнча президент эч кимдин алдында жооп бербейт. Эч кимдин алдында 1 грамм да жооп бербейт. Ал эми советтик система боло турган болсо, өкмөтү да, парламенти да, президенти да элдик контролдеп, эл депутаттарынын курултайынын алдында жооп берип калат. 5-чиси, орусча айтканда эң страшный. Эл айтты дегенден улам айтып атам да, эл айткандын баарын алып чыга бербеш керек. Эл айткандын алып чыкпай аткандагы бир варианты бар. 2014-жылы Коопсуздук комитетинде секретный материал менен мен таанышкам. Бүгүн аны катышкан, ошол кезде катышкан депутаттар да тастыктады.
ошондо шариаттык башкарууга макулсузбу деген суроо бергенде кээ бир региондордо 10-15% адам шариаттык башкарууга өтүшүбүз керек деп жооп берген. Эң таң калыштуусу түштүктө эмес, түндүктө Бишкектин жанындагы региондор 15%ке чейин шариат башкаруусуна өтүшүбүз керек деп айтышкан. Бул факт. Муну баарыбыз билебиз. Эгер ушунча элди сыйлайт экенбиз, эл айтканды сөзсүз референдумга алып чыгыш керек экен дейбиз. Аны эмне үчүн 5-пункт кылып шариаттык башкарууну каалайсызбы деген суроону бербейбиз? Бербейбиз. Анткени ал өтүп кетиши мүмкүн. Ал өтүп кетсе кайра артка кайта албайбыз. Ошондон каалабайбыз, коркпойбуз. Ошон үчүн ал маселени элге алып чыгып койбойбуз. Мен сөзсүз эле 5-кылып шариаттык башкарууга өтүү керекпи дегенди коюш керек дебейм. Мен мисал кылып айтып атам. Бардык эле сунушту элге алып чыгып кое бербеш керек. Мамлекеттик жетекчи, лидер, жетекчи болуш керек. Жетеленме болбош керек. Биз эл эмне дейт экен деп жетеленип атабыз. Чыныгы лидер элге өзүнүн оюн айтып, ынандырып, андай болбойт, мындай болот деп жетектеш керек. Мына ошону чыныгы улуттук лидер деп атаса болот. Мына эми ошол эмне үчүн бешөөнү алып чыкпайт? Ошол бешөө чыгып калсын дейли. Бешөө чыгып калсын дейли. Кимиси көп алат? Курултай системасы көп алат. Шариат системасы 15% алат. Парламент системасы 20% алат. А президенттик система да 15% алат. Ошентип элдин ою туп-туура ошол спектр боюнча бөлүнөт. Эч бири үстөмдүк кыла албай калат. Ошон үчүн өзлөрү каалаган вариантты конституция, монархияга окшогон конституциянын долбоорун алып кетиш үчүн мына ушундай мыйзамды сунуш кылып жатышат. Мына Германия парламенттик республика болгон 30-жылдары. Гитлер фюрер деген кызмат должность киргизген. Фюрер деген бул вождь. Башкан. 38 миллион немис чуркап келип, кубанып добуш беришкен. Жыйынтыгы эмне болгонун биз билебиз. Ошондуктан мен бул мыйзам долбоорун колдоого чакырат элем. Анын үстүнө убакыт аз калды. Бул мыйзам оңдолуп, мен айткан замечанияларды жоготконго да укугу жок. Мындай мыйзам бир чыгат, талкуу учурунда оңдолбош керек. Эми оңдоло турган болсо анда болбойт да, мыйзамда ушунча жазылган. Мындай мыйзамдар оңдолбойт. Эми калгандардын баары экинчи окууда оңдойбуз деп. Экинчи окууда мен айткандардын баарын оңдосо, могул закондон эч нерсе калбай калат. Анан ошондой адамдарга мамлекеттин, ушундай ката кетирген адамдарга мамлекеттин келечегин ишенип бергенге болобу деген суроону, урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге сунуш кылат элем. Эми бул референдум, конституциялык реформа боюнча дагы кийинки күндөрү мен сиздерге өзүмдүн оюмду айтып турам. Ошондой эле дагы бир маселе каралды, базар коргонго шаар статусу берүү боюнча. Бул маселени буга чейин 2 ирет Атамекен фракциясы да караган. Белгилүү, ушул боюнча берсеңиз. Биз Кыргызстанда административдик территориалдык реформа жасаш керек деп көп жылдан бери айтып жүрөбүз. Мен бир нече мыйзам долбоорун да жазып киргизгем. Ошонун алкагында Кыргызстандагы шаарлардын чек арасын тез аранын ичинде аныкташ керек. Турак жай куруу боюнча 20-25 жылдык перспективалык план менен шаарлардын территориясын аныкташ керек деп айтып жүрөм. Сөз келгенде айтып коюшум керек.
Орта Азия, КМШ өлкөлөрүнүн ичинде турак жай программасы жок жападан жалгыз өлкө Кыргызстан. Башка өлкөлөрдө 20 жылга план түзүп койгон. Шаар канча кайсы жакты көздөнүгөт, жылына канча бала төрөлөт, канча бала эрезге жетип үйлөнөт, канча үй бүлө түзүлөт, кайсы жерлерге үйлөр курулат аныкталган. Бизде андай программа, урматтуу мекендештер, жок. Ата Мекен партиясы ошону сунуш кылып жүрөт. Мына ошол реформанын алкагында База Коргон айылын шаар деп жарыялайлык деп сунуш кылганбыз. Эгерде азыр 30 000 калкы болсо, коңшу айылдарды кошуп шаар деп жарыяласак 60 000 калкы болуп, Кыргызстандагы 5-чи шаар болуп калат экен. Токмоктон 2 000 калкы көп болот экен. База Коргонду билесиңер, ортосунан чоң суу агып өтөт. Шаар деп аталгандан кийин ошол сууда шаардын аяк башынан ортосунан чоң көпүрөлөр курулуш керек. Жана Буда деген, Пеш деген 2 шаар бар, ортосунан Дунай агып өтөт. Көпүрөлөрдү салып бир шаар кылып койгон. Мына ошентип Кара Үңкүр дарыясынын 2 жагында айылдар кошулуп чоң шаарга айланат. Шаарга айланат деген сөз мамлекет ага көп көңүл бурат. Инвестицияны ошол жакты көздөй бурат. Жаштарга үй куруп бериш үчүн жерлерди бөлүп берип, көп кабаттуу, көп квартиралуу үйлөр курулуп, жаштар ал жерден ипотекага, жакчасы барлар сатып алып үй курат. Ал эми эл жашаган жерге инвестиция барып, жаңы жумуш орундары ачылат дегенди билдирет. Биздин концепция бар. Точка роста деп коет. Бардык эле жерге күчтүү жумшай бербей, Кыргызстанда бир 20 жерге, 20-чысы База Коргон болот. 20 жерге мамлекет ошол күчүн жумшайт, акчасын жумшайт, келген инвесторду жөнөтөт. Анткени ошол точкалар өссө, анын айланасындагы айылдар өсөт, ошону бүткүл республика көтөрөт. Эгер База Коргон шаар статусун алса, ошол өнүгө турган 20 пункттун точканын бири болуп калат. Бул маселени мен Сооронбай Жээнбеков премьер кезинде койгом. 16-жылы апрелде. Анан өзүңөр билесиңер, Атамбаев менен конфликт болуп, мен 3 жыл түрмөдө отуруп келдим. Бирок түрмөдө жатсам дагы мага барган фракциянын депутаттарына, База Коргондун депутаттарына, База Коргондон 6 депутат бар, ушул сунушту колдогула деп айтып жүрдүм. 19 апрелде Алмамбет Шыкмаматов атайын База Коргонго барып, көчмө жыйын өткөрүп, өкмөткө ал жерден да тапшырма берип келген. Анан 3 премьер алмашты. Буйруган экен азыркы премьер-министр Садыр Жапаров 30 октябрда ушул мыйзамды киргизди. Мен эми Садырды сындап жүрөм. Бирок анын жакшы жактары дагы бар. Жигит болсоң шок болбосоң жок бол дегенде, Садыр, камчылар люди действия, жөн отура албай иш жасай турган адамдар да бир жерден чыгат. Келди, тарс этип законду кол койду, База Коргон шаарга айлана турган болду. Мен бүгүн өкмөткө айттым, эгер угуп турган болсо Садыр Жапаров дагы территориалдык реформаны тез жасаш керек. Ош, Кара Суу, Өзгөн, Жалал Абад чек арасы жок, баш айланат. Айыл менен шаар аралашып кеткен. Ошол шаарлардын чек араларын аныктап, турак жай программасын аныктап, жаштарга үй куруп бериш керек. Бул жерде чечкиндүүлүк керек. Ондогон 20 жылдап чечпей, киришпей жүргөн маселелерди чечиш керек. Жана Гордиев узел деген бар, ошо түйүндү чечкенге эмес, кылыч менен жара чапканга даяр болуш керек. Мен ушул бүгүнкү өкмөткө анча-мынча ишенимим бар. Өткөндө ТЭС-2дагы жаңы конуштун тургундары келип, жерибизди трансформация кылып бергиле дедилер. Ошол жерден биз айттык элек, бүгүн өкмөт аракет кылып, ошол жерлерин трансформация кылабыз деп аракет кылып атат. Мен так ушундай чечкиндүү аракеттерди жасаш керек.
Мен урматтуу көрүүчүлөр, ушул Садыр Жапаров менен да бир нече жолу жолуктум. Чечкиндүү аракетиңерди колдойм. Эмне аракет кылыш керек экендигин өзүмдүн тажрыйбама, билимиме таянып, жол көргөзүп айтып берем. Айтып эле эмес, колдоп, коштоп берем деп айткан. Бирок бир гана нерсе болсо колдобойм. Эски заманды кайта алып келебиз. Жеке бийликти орнотобуз. Элдин көзөмөлүнөн кетебиз десеңер колдобойм деген. Ошондуктан акыркы кездеги биздин конфликт жеке адамдардын ортосунда конфликт эмес, идеологиялык, принциптик конфликт болуп отурат. Мен дагы бир жолу айтам, тынбай айтып атам бүгүнкү бийликтегилерге. Келгиле компромисстик жолду издейлик. Бир адамдын бийлигин орнотом деген жакшылыкка алып келбейт. Мен бүгүн Садыр Жапаровдун түрмөдөн былтыр жазган катын мисалга келтирдим. Ал катында Садыр Жапаров Кыргызстандын түзүлүшү боюнча өз пикирин айтып отурат. Ошол жерде мындай деп отурат. Президент керек болсо айыл өкмөттөрүн дайындаш керек. Көрдүңөр, бул ниет, бул түшүнүк. Эгер президентке бийликти берип койсок, анын ниети ишке ашат. Закондо көргөзүлбөсө деле, Акаев Бакиевдин замандагыдай айыл өкмөтү акимдин уруксаты жок, шайланбай калат. Аким кеттесе, айыл өкмөтү арызын жазып кетет. 6000 депутат бар жергиликтүү кеңештин. Мен азыр учурдан пайдаланып ушул депутаттарга кайрылуу жасагым келет. Урматтуу жергиликтүү кеңештин депутаттары. 10-жылдан баштап силер өзүңөрдү жергиликтүү саясатчы адам катары сездиңер. Кээ бир райондордо 100, кээ бир райондордо 300 жергиликтүү кеңештин депутаты бар. Силер жыйналып курултай өткөрүп акимдерди шайладыңар. Силер курултай өткөрүп жаман акимди кызматтан алганга мүмкүндүк алдыңар. Мурун силерди эч ким тоотпосо, аким аттан түшүп, то есть жиптен түшүп, силер менен саламдашып эсептешип калган. Ошол система 16-жыл жок болду. Бүгүн сиздер өзүңөрдүн айыл өкмөтүңөрдү шайлап атасыңар, депутаттар. Эгерде депутатыңарга ишенбесеңер, урматтуу айылдыктар, айыл өкмөтүн түз шайлагыла. Ага бүгүнкү конституция, мыйзам сиздерге уруксат берет. Бирок депутаттар жыл сайын айыл өкмөтүнөн отчет алып, жаман иштесе, аны кызматтан алган укугу бар, жана болуш керек. Мына жана курултай, жергиликтүү курултай деген принцип бүгүнкү мыйзам менен сиздерге берилген. Эгерде бүгүнкү бийлик сунуштап аткан эрежелер, түшүнүктөр келе турган болсо, илгерки замандагыдай айыл өкмөтү аким, губернатор аркылуу дайындалат. Тапканын ошоларга ташыйт. Ошолардын кызматын кылат. Анан бийликтин вертикалы түзүлөт. Мектептин директору кароолчусуна чейин, монтёрго чейин, участковый милицияга чейин Бишкектен тартсаң, ошолар тырк этип, марионеткадай болуп, зырп этип иштеп турат. 10-жылы биз ошону таратканбыз жерлерге. Вертикал жок болсун, эл өзү менен өзү болсун деп. Мынакей бүгүнкү талаш, бүгүнкү дискуссия, бүгүнкү күрөш эмне үчүн болуп отурат? Маленков белген Байталды Хрущев келип кайталды деп 50-жылдардын аягында Кыргызда макал чыккан экен. Мен деп кое берейин, убактылуу өкмөт десе мени жамандап атпайсыңар. Мен берген айылдыктарга эркиндикти, мен берген жергиликтүү кеңештерге берген эркиндикти бүгүн борбордук бийлик өзүнө алып койгусу келип атат. Мынакей талаштын маңызынын бир көрүнүшү. Мындан башка ондогон башка көрүнүштөр бар, аны кийинки жолугушууларыбызда силерге айтып берем. Саламатта болуңуздар.